Assalamu alaikum rahmatullohi va barakatuh tuanlar. Oş şahrında Bosniyada 3-nji etajdan elitka uy satılат. Azыр толугураак маалыматты кирип көрсөтүп беребиз. Ana tuanlar, viti eşiğin aslı 3-nji etajdan Bismillahirrahmanirrahim. Kekiri şahtары бұл жақтары. Kvadrat metre qancha dedingiz? 120 kvadrat metr. Aboylarini ko'ringizlar. Yaxshi bo'libdir. Kiraverishi. Бұл жағы балкон екен, туандар. Бұл жағы вид ешкі. Ортосында екен, көріп алыңыздар, 3-нji этажында Боснияның. Так, бұл жақта душу, туалеті, столы, бұл жақта киім салғыштары. Бұл жағы екінші душ жағы екен. Жақты тарттық. Екінші туалеті, ажатханасы отдельно. Шындай туанlar, көрдіңіздер 120 квадрат метр. Бұл жақта кухнясы. Бұл жағы балкону, екінші балкон екен туандар, көріңіздер. Екінші балконда көрсетіп қойын ешікті. Так. Же басың қанша дедіңіз? 80 мың деп отады. Жеке өз. Номерлерін жазып қойыңыз туандар. Өзіне чалып сұраңыздар. Боснияның 3-нji этажында 120 квадрат метр. Aboylары жақсы болып біткен, ремонты. Келіп көріп көрсеңіздер болады. 2 ванны туалеті менен. Бұл жағы залы.
Туугандар, биз жаңы ашылып жатабыз, билдирүү кейжи деп. Бизди колдоп, коштоп, видеолорубузга, сүрөт видеолорубузга лайкты басып, бөлүшүп койсоңуздар болот башка туугандарга да. Башка видеолорду чыгып туруш үчүн бизди колдоп туруңуздар, туугандар. Туган уруктарга жөнөтүңүздөр, бөлүшүңүздөр. Буюрса да видеолор чыгарып турабыз. Экинчи комнатасы. Ушундай туугандар, номерин жазып коем, өзүнө чалыңыздар. Хозяйнын өзүнө чалып сурап кабарлашсаңыздар болот. Ассаламу алейкум. Анан кошумчалай кетчү жагдай туугандар. Бул 2 лифт бар экен. Бул лифтке чиптин кереги жок экен. А бул экинчи лифтке болсо, экинчи лифтке лифтке чип керек бул жака. Залдары чоң, кеңир экен туугандар. Мынакей, көрүп алыңыздар. Лифттин көрсөтүп коеюн. Мынакей лифт. И здесь можно чип остался. Сюда, да? Да. Лифт. Хорошо. Спасибо. Туугандар, бизге бул жакта эжеге байланыштуу, бул үйгө байланыштуу кладовкасы бар экен. Лифттин жанында. Кладовкасын айтты, мага караштуу деди. Эгер ким сатып ала турган болсо, ушул кладовкадагы сиздерге байланыштуу болот. Азыр ключун алып келем деди, ачкычын. Алып келсе, анан кийин ачып, ичин көрсөтүп коебуз. Мынакей. Ичинде бир өтө чоң эмес, өтө кичине эмес. Ичине буюмдарды коюп койсоңуздар болот. Рахмат. Кайсы жакта? Бул жакта очокканалар бар экен туугандар. Эгер майрамдар болсо, тойлор боло турган болсо, бул жакта очокторго койду союп алып гана тамагыңыздарды бышырсаңыздар болот. Парковка коесуздар бул жактарга. Күн жаркырап атат. Жакшы туугандар, бөлүшүп, охранасы менен өзүңүздөр билгендей. Ушундай. Туугандар, башнянын кире бериши ушундай, воротасы, эшиктин асты. Бул да чип менен чыгыш керек экен. Азыр мен сурайм. Чыгасам болобу экен? Чыга дейинчи. Рахмат ачы. Мынакей туугандар. Өзүңүздөрдүн безопасностуңуздар үчүн ушундай кире бериште охрана кылган. Оштогу эң мындай популярный десем да болот башня үйлөрдөн. Жанында Фрунзе бар. Ал жакта болсо Глобус бар. Ылдый жагында ошол ылдый жагында келечекке түшпөсөңүздөр болот. Туугандар, видеолорду бөлүшөбүз, башкаларга лайктан басабыз, комментарийден жазыңыздар, күтөм иншалла. Ар бириңиздердин комментарийиңиздерди окуп чыгам иншалла буюрса. Ассаламу алейкум. Туугандар, азыр видеону тартып чыктык. Аллага шүгүр, альхамдулилля. Бул биринчи видеобуз, билдирүү кейжинин биринчи видеосу болду, узунураак тартылган. Туугандар, бизди колдоп, коштоп коюңуздар. Эң башкысы бизди иншалла Аллахым колдосун. Анан сиздерди себепкер кылып, иншалла сиздер да колдоп, видеолорду башкаларга бөлүшүп, жакшы лайк басып, комментарийден калтырып туруңуздар иншалла. Баардык мусулман бир туугандарга салам айтам. Алыста жүргөн,
Кореяда жүрө, Россияда жүрө, Америкада жүрө, баардык туугандарга сиздерге ысык салам айтам. Иншалла үй боюнча ошол мусулман бир туугандарга керектүү видеолорду бөлүшүп турганга аракет кылабыз иншалла. Машиналарды, үйлөрдү иншалла анан кайрымдуу ушундай муктаж адамдарды тарткыбыз келет, аларга жардам бергибиз келет. Иншалла сиздер ушинтип колдоп турсаңыздар, иншалла көптөгөн ийгиликтерге жетишебиз буюрса. Сиздерге да бактылуулук каалайм, эки дүйнөнүн бактылуулугун, эки дүйнөнүн жакшылыгын каалайм. Алдын ала ыраазычылык билдирем. Анан иншалла ошол ислам динибиз боюнча дагы бир аз аят айтып кетейин. Аллах Таала Куранда жин жана адамдарды мен өзүмө ибадат кылуу үчүн гана жараттым дейт да. Аллах Тааланын бул сөзү Куранда Зарiyat сүрөсүнүн 56 аяттарында келет. Биздин маңызыбыз, биздин максатыбыз бул дүйнөдө дүйнө топтоо эмес, бул дүйнөдө үй алып, үй жай алып, максатыбыз бул эмес да, тамак жеп, жок андай эмес. Биздин максатыбыз Аллага кулчулук кылуу, Аллахтын өкүмүн аткаруу, Аллах көрсөткөн жолдо жашоо, иншалла Аллахка ибадат кылуу, Аллахтын ыраазычылыгына жетүү иншалла. Эки дүйнөнүн бактылуулугун, эки дүйнөнүн жакшылыгын насип этсин баарыбызгачы. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатух. Баарыңыздар тынч болуңуздар.